9 ай курсагында көтөрүп, 9 толгонуп, баласын жарык дүйнөгө алып келген күндөн баштап жанынан карыш жылбай, жараткандан өмүрүн узун, ден соолугун чың, келечегин кең, ыйманынын бар болушун, акылын, адамгерчилигин тилеп сураган жан ошол эне деген ыйык жан. Ал баарын көрбөсө да жүрөгү менен сезип, билип, туюп турат. Ал балдар үчүн бул жашоонун ысыгына да, суугуна да чыдап, тагдырдын ар кандай ташкынына каршы туруп, аны түшүнүп, балдарына таалим тарбия берип, акыл насаат айтып, ар дайым туура жолду тандоого аракет кылат. Анткени баланын эң биринчи жол көрсөтүүчүсү, тарбиячысы эне. Жолдошу арын аба менен 60 жылдан ашуун бирге түтүн булатып, 11 балага татыктуу тарбиясын берип, ошону менен катар билим берүү тармагына салымын кошуп, мектепте 50 жыл эмгегин жасап, бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда жүргөн биздин каарманыбыз Салтанат апа. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде аял бакыты көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин чыгарылыштын сыйлуу коногу мугалим деген ардактуу кесиптин ээси, ошондой эле баатыр эне. Анан дагы 24 неберенин, 18 чеберенин, 11 баланын бактылуу, балпайган, нарк насилдүү чоң энеси Салтанат чоң эне бүгүн бизде конокто. Салтанат чоң энебиз менен аялдык бакытка кантип жетишүү керек деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы чоң эне, бүгүнкү күндө сиз өзүңүз 11 балаңызга татыктуу тарбиясын берип, мына бүгүнкү күндө мамлекетке өздөрүнүн кызматтарын кылып жаткан учуру, анан дагы 24 неберенин, 18 чеберенин бактылуу чоң энеси экенсиз. Мына ушул бакытка кантип жетиштиңиз, кантип эриштиңиз? Ошол жөнүндө бизге айтып бериңизчи. Эми мен ата эненин колунан тарбия алып, 10 классты бүтүп чыккандан кийин эле 58-жылы турмушка чыктым ушул чалыма. Ошо турмушка чыккандан баштап эле Кудай таалам бала берди, бала чоңойттум, окууму уланттым, окудум. Эми ошо бала чоңойтуш деле оңой эмес экен. Азыр баланы төрөбөй койгон деле заман болуп атат. Эми биз аны билбей эле бала десе эле бала бакыт боло берейин деп эле төрөй бериппиз. Кудайым берди, Кудайымдын ичинен курдашым берди дегендей бала чоңойттук айланайын. Окуганча жүрүп, иштегенче жүрүп, анын арасында аялдын жүгүн көтөрүп, болгондо да тоо жеринде, тоонун шартында тандырган нан жаап, кол менен кир жууп, суудан, сайдан суу көтөрүп келип, ушундай мезгилдерди отун жарып, от жагып, мындай электр жок кезде чырак менен ушундай майда балдарды төрөп, ошолорду чоңойтуп, ошолордун арасында завошный окуп, завошныйга которулуп алып. Анан мектепти иштеп, анын арасында дагы тетигиндей кол иш аялдардын жасаган кол ишин жасап, ушундай күндөрдү өткөздүк. Ошого жетиштим. Азыр өзүм ойлоп, ошого таң калам. Азыркылардын жумушу жеңил. Себеби сууну сайдан көтөрүп келбейт, үйдүн ичинен алат. Нан жаппайт, кааласа сатып жейт. Анан кийин кир жуубайт, кир машина бар. Азыркылардын неме турмушу жеңил эле. Бирок ошондой болсо да азыркылар чыдамсыз. Ошондой нерселерге чыдабай кетип атат. Биз ошону чыдап эле ушинтип жашоо болот турбайбы деп эле түн уйкудан күн тынчыбызды алып эле иштеп эле бала чоңойтуп, ишке деле кечикпей барып, аны деле атказып, үйдөгү жумушту деле аткарып, ошентип жүрүппүз. Эми кыйынчылык менен эле чоңойду, кыйынчылык эле экен. Ал жаш кезде билбей ошо иштерди жасап жүргөн экенбиз. Эми ойлосом, өтө кыйын турмушта жашап атыппыз азыркы мезгил менен. Эми Кудай ушу заманды куткулсун, азыркылар жакшы, кол менен кир жуубайт, тандырган нанды кез эле жаппаса жаппагандар бар, жеңил заман. Анан эми ошо балдарыма жакшы алымын жетишинче тарбия берип чоңойттум, чалым экөөбүз тең. Баарын окуттук, жаман эмес. Баарысы неберелүү болду. Ана 3 эркек балам неберелүү болду. Неберелеринен бери үй жайлуу болду. Ошо биринчи балам машинадан авария болуп өтүп кеткен, аялы менен 2 баласы менен. Ошодон калган 3 кыз, 1 уул бар эле. 3 кызы тең жогорку билимдүү. Ошолорду ата энесиз калтырбай балдарымы ардактап жүрүп, үчөөн тең жогорку билимдүү кылып диплому бар, үчөө тең. Адамды мындай кайгыга салган ошол учур, мына энени
баланы энеден ажыратпасын дейт го. Ошол учурларда баягы чоң уулум каза болуп калды деп атасыз. Кантип жеңдиңиз мындай? Эне жүрөгүңүз кантип жеңди ошо? Эмне кылам? Айла жок жеңет экенсиң да. Ошонун немесине мынандай оорукчан болуп калганым ушу. Буту колум ооруйт. Өзүм ушу оорулошом, жакшы эмесмин. Эми жашымга жетип деле калды. Анан ошол өзүнүн өлгөндөн дагы жай 3 кыз 1 баласын көргөн сайын ушу аталык мээрим көрбөй калды, энелик мээримди көрбөй калды деп ушул убакка чейин жүрөгүм сыздайт да. Эмне кылам? Куданын иши экен. Чара жок экен андай нерсеге. Даба жок экен. Менеңдүү энелер баласынан ошондой жоготууну көрбөсүн, жакшылык болсун. Жакшылыкта ойноп, жайнап, балдарынын жакшы күндөрүн көрсүн энелер. Мен ушуну каалайм. Айланайм, мендей болбосун. Эми Кудайга шүгүр, эми кеткенине майлем, буягына Кудайга шүгүр деп тооба кылам. Бирок жүрөгүңдөн кетпейт экен да андай нерсе. Биринчи тум балам эле. Эми жаман эмес балдар өз алдынча тынып, 3 кызы тынып калды. Ошо баласы да үйлүү, жайлуу болуп өз алдынча жашап. Сиздерге 2 балалуу болду, 2 чеберем бар, ошодон. Үйү жайы бар. Ошонусуна Кудайга шүгүр деп башкасынын өмүрүн тилеп отурам. Жолдошуңуз мугалим болгон үчүн үйүңүздөргө киши кара аяк бияктан көп келишкен. Анан үйдө бүгүнкү күндөгүдөй шарт жок, сөзсүз түрдө. Свет жок, чырак менен конок тосчу дейт да. Ошол учурлардагы конок тосуу азыр бүгүнкү биздин заманда жашап жаткан жаштар үчүн да кызык. Барган жеримде эле жаман болгон жок. Баарысы жакшы адамдар эле. 4 эркек 1 тууган эле, 4төн эң кичүүсү 3 агасы тең өтүп кетти. Ал кайнагада эмес, кайненем кайненеде эмес. Ушундай кызындай жакшы көрчү эле. Кайнагаларым дагы келин катары көрчү эмес. Жөн эле жакшынакай тарбияда, жакшынакай тарбиялуу жерге туш болгон экенмин. Кайнагаларым дагы жогорку кызматта иштечү. Ушул оштон бери эле адамдар тааныйт, аты чыккан эмелер. Жакшы адамдар эле жакшы жерге туш болгон экенмин. Эми ошондой меймандар барып, адамдар көп барып, мейман күтчүбүз. Ошондо ошо абысындарым анча-мынча жардам берчү. Балдарым кичине чоңойгондон эле өздөрү ишке үйрөнө баштады. Кир жуусам суу көтөрүп келип берип, нан жапсам от жагып берип, ушундайга үйрөнүштү да балдарым өзү эле башына келгенде жасайт экен. Эми нар жагында барбы? Анан мен да мынтант деп үйрөттүм да. Анан бири багып эле чоңойтуп кетишти. Жаңкы кызым Ташкентте окуп жүрүп, каникулда келген сайын кирди жууп, үйлөрдү жыйнап, таптаза кылып коюп кетчү. Баары жокту жууп. Анан жанагы кичинекей Акылбек деген эң кенже балам эмизип эле берчү элем, ошол эле бакты. Ошо бири багып чоңойтот деген ошол экен. Кудайым берсе баланын немеси тийбейт, өз рызкысы өзүндө экен. Атасы аштан кемиткен жок, кийимден кемиткен жок, тапкан ташынганын ушуларга сарптап жакшынакай тарбия берди. Өздөрү деле жаман чыккан жок. Өйдө болгондо эле тиргилик кылайын, оокат кылайын деп умтулуп, өзүнчө оокат кылып, бала чакасын тарбиялап кетти. Бул абышкам деле жаман эмес, ошо аталарынын тукуму жуутун тартканбы. Абалары жакшы кишилер эле, бу деле институту жакшы бүттү. Чет тилдер факультетин диплом сатилича менен бүттү. Биз байбичем экөөбүз быйыл түтүн булатып жашаганыбызга 61 жыл болуп баратат. Ошол ортолукта 6 уул, 5 кыз, 11 балалуу болдук. Балдарым баарысы өзүнчө тынып, үй жайлуу болуш, бала чакалуу болушту. Энемсе кемпиримин ошондо салым өтө чоң. Сабакты иштейт эле экөөбүздөн мектепке барат эле, ошону бири багып, бири-бирине ошентип жүрүшүп ушул неме келдик да. Анан азыр кемпирим дагы түзү Кудай кааласа эми ушулар бала чакам бир өмүрүн берип, ушулар менен бир аман бололу. Кемпирим дагы орбой сыркабай жүрсүн. Аял катары баары жок түшүнгөн аялда. Бала чакасынан баары биздешип неметtirат. Жакшылык жака үндөп, жаман жака баспа деп бала чаканы баары бизден теске салат. Өзү дагы чебер немелерди жасайт. Үйдө отуруп, жанагы боз үйтекти өзүнчө бир шырмал нелерди жасайт да, ошолорду кол өнөрчүлүгү да бар.
Жайлоого чыгып жайдын өтүлүн алып, уй саап, каймак жасап, айран жасап балдарыма берип, кайра убакчылар да өөнгө келип, өндүн өтүлүн алып, ишилип ошондой көп эле турмушту башыман өткөздүм айланайын. Азыркылар эми ошого чыдайбы, чыдабайбы, чыдаш керек, ошондойду жасаш керек. Дестабалды эле барганда эле майга сүткө малынып эле отуруп калган болбойт. Отурганга ошентип жаман жакшыны көрүп анан адам болот. Азыр кичине эле нерсеге эле чыдабай эле кой мен акча таппайт экенсиң, кой мен акча издейм деп эле тигинтип мынтип атпайбы, талаа түзгө кетип өлүндү жарынды болуп жаңкы ажырашып кеткен, бири-бирин ошентип кеткен. Андай болбойт азыр. Ошо секин көргөн жакшы, секин болот. 11 балага деле тарбия берип үлгүрүп, ошолорго бир кирпир жугузбай, азыр жаштарды көрүп атасыздар го. 1-2-ден 3-тен баланы багышка кыйын неме болот. Демек ошондо ушу сөз менен мектепке да үлгүрүп, тарбиялык иштерге баары жак үлгүрүп жүргөн экен да апам. Мен кичинекейимде эсимде бар, апам мектептен келип түндөсү кир жуйт эле. Ошо кир жууганда эң чоң агам бар эле, ошо дайыма жанында отурат эле да. Анан жанында отуруп, ошо апам коркот деп жанында отуруп, киринин суусун төгүп берип, ошентип чоңойтканда апам бизди чындыгында балдарды деле, кыздарды дагы ошо тазалыкка кыйын үйрөткөн да. Анан кийин ушу ар кимибиздин шифонерде полкабыз болот эле, балдардын да кыздардын да кийимдерибиз жакшынакай порядка туруш керек. Эгерде бири-бирибиздин кийимибиз адашып калган болсо, сразу оңдошубуз керек болчу. Азыркы убактагыдай шарт ал мезгилде каякта. Атама ушу ишине гана өбөлгө болуп турат эле. Көйнөктөрүн таптаза жууп, сыңкыйтып, костюмдарын чыкыйтып кийгизип, атаңа муну алып бер, тигини алып бер деп. Азыр өзүм эң улуу кызымын, өзүм дагы ушу балдарымды чоңойтуп отурам. Эми ойлосом, ошол апам ушунчалык татыктуу эмгеги ошол экен. Апамдын эң жакшы көрүп жеген тамагым аябай ошол ал жак бел жакта жүрүп калып, эң сеп ушу күткөн тамагым апамдын кайнатма шорпосу. Ошо кайнатма шорпону аябай жакшы көрүп апамдын жасаган колунан, именно өзүнүн колунан куюп берген ошол шорпосун мен аябай жакшы көрөм. Анан экөө жумушта болушкан, атам мектепте тарбиялык иштер боюнча бөлүм башчысы болуп иштеп жүрдү. Ошол кишинин жасаган отчет деп, конференция деп экөө тең мугалим болгон үчүн кетишет эле. Советтерге анда биз айылда турчу элек отчет тапшыргалы ушу шаарга кетишет эле. Анан айылда билбейм, азыр заман башкабы же кандай, өзүбүз мен же кичинекей кезимде балдар агаларым, эжелерим чоңоюп калгангабы, ошо бири-бирибиз карап эле ушинтип чоңоюп. Ден соолугун суранып, Кудайым деп, оорубасын үй бүлөм, убайым же. Жеңилиңди талашып, жерден алган, балдарымдын бактысы жубайым деп. Күндөй балам, гүл балам, күнүм бактым, күйүтү жок өссөң экен асыл заты. Чоң эне, сиз мына бүгүнкү күндө 11 балага татыктуу тарбияны бердиңиз. Анан жанагы өзүңүз жогоруда сыймыктанып айтып кеткендей 24 небере, 11 чеберенин бактылуу энеси, бактылуу чоң атасы болуп бүгүнкү күндө төрдө турган учуруңуздар. Аларга тарбия берүүнүн, жакшы тарбия берүүнүн дагы өзгөчө сыры болсо керек. Анан ошол эле учурда баягы бирөөнүн кызын өзүңүздөргө бүлө кылып алуу, келиндерге тарбия берүүдөгү сиздин сырыңыз кандай? Келиндер деле бала биздики болгону менен келинди деле өзүбүздүн балдарыбыздай көрүшүбүз керек да. Энеден эми алар жаш балдар. Жаш үйүндөгү эне атасына эркелеп чоюктап мамиле кылган. Анан бирөөнүн үйүнө келгенде көнүш албай, башкача айтканда чоочуркап, бир кыйла кыйналышат. Ошо кыйналганын сезип, ошол үйгө бүлө болуп калыш үчүн аста-аста айтып, аны деле өзүң балаңдай көрүп, айнын тигини жасап ал, муну жасап ал, мындай бол, андай бол. Күйөөңө дегенден кирин жуйт, кирпигин тарайт.
Шымын көйнөгүн үтүктейт деп ушундай ошолөңдүү сөздөрдү айтып, ошолөңдүү жакка тарбиялап, эшиктен киши келсе, жакшынакай аялы келип ошолорду узаттаганга үйрөн. Күйөөңүн достору келет, ал досторду жакшына жылуу кабыл алып үйрөн. Кайнатаңа мамиле кылганды, кайненеңе мамиле кылганды үйрөн. Ошентип келин болот деп, анан жакшы сөз менен тарбиялап алсаң болот. Ошонун ичинде ошо сөздү туура кабыл алган келин бар. Туура кабыл албаган да келин бар. Менин пешенемеби ушу келиндерим айткан сөзүмдү туура эле кабыл алат да. Мен бул үй бүлөгө келин болуп келгениме 20 жылдын жүзү болду. Ошондон бери ушу апамдар менен чогуу жашап келатабыз. Апамын ошол бардык жакшы сапаттарын, тазалыгын, сырамжалдуулугун, мейман күткөнүн, адамдарга болгон мамилесинин бардыгын ошо өзүмө сиңирип алганга аракет кылып жашап келатам. Апамдын эмнесин алдым мен өзүмө? Тазалыгын, сабырдуулугун, тыккандыгын өзүмө сиңирип алдым. Балдарына жакшы эне, жакшы насаттарын айтып келет. Атам экөө биздин бактыбызга бар болсун. Аялдык бакыт деген эмне? Аялдык бакытка кантип жетиш керек? Бактылуу аял кандай аял? Бактылуу аялга жетиш үчүн чыдамкайлык керек. Акыл керек. Анан чыдамкай болбосоң, акылы жок аз нерсеге камына берсең, ал бактылуулукка жеткизбейт. Сабырдуулук керек. Акылдуулук керек. Ошого акыйры жүрүп жетесиң, сабырдуу болсоң. Канча жылы коюнумдан чыкпады. Энеке, энеке. Канча жылы көкүрөгүн жыттады. Таң атканча он айланып эмизи. Ак сүтүңдү Ар бир оор түйшүктүн, ар бир кыйынчылыктын, ар бир ченебеген эмгектин артында дал ушундай бактылуу мүнөттөр, дал ушундай бактылуу күндөр күтүп турат. Сиздер аял бакыты көрсөтүүсүнө ортоктошуп болдуңуздар. Келерки чыгарылыштан амандашканча саламатта калыңыздар. Таң атканча он айланып эмизи. Ак сүтүңдү мага бердиң, жан делеңди мага бердиң, бал уйкуңду мага бердиң кутманы. Энеке бай, эгер өзүң кечпесең, эч убакта кутулуу жок артымда.